Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана кесиптештер, жалпы интернет булагын колдонуучулар. Бүгүн сиздер менен Learning Apps деген программа менен ой бөлүшүп кетсем, бул программа өтө сонун, иштөөгө жеңил жана оңой. Бардыгыбыз бул программаны колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Бул программа менен иштөөдө биз викториналык суроолорду, табышмактарды, логикалык суроолорду жана ар кандай бөлүмдөрдөгү текшерүүлөрдү жүргүзө алсак болот. Ал үчүн биз кадимки эле колдонуп жүргөн Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'да мына ушул Learning Apps деп жазып алып издейбиз. Бул бизге бир канча маалыматтарды көрсөтүп берип атат. Мунун ичинен биз интерактивдүү мультимедиа бөлүмүн тандап алабыз. Бул программа негизинен ноутбукта иштөө өтө жеңил жана ошондой эле телефондо дагы иштейт. Андыктан биз экөөнүн түзгөн аккаунтун окшош кылып жазып алсак болот. Биринчиден бул программаны ачкандан кийин баарыбыз бул жерге каттоодон өтүшүбүз зарыл. Мен каттоодон өткөнмүн. Бул жерде каттоо бөлүмү бар. Ал жерге кирип, аккаунт жазып, пароль, логин аркылуу катталасыздар. Бул программа катталгандан кийин бардык мүмкүнчүлүктү колдонууга болот. Эгер катталбай эле маалымат алып иштейм десеңиздер, анда бардык маалыматты алууга мүмкүнчүлүк түзүп бербейт. Мындан биз бардык программаларды көрсөк болот. Мына сиздерге көрүнүп турат. Бардык предметтер боюнча бар. Эми бул программаларды биз окуучуларга гана берүү, тапшырмаларды берүүдө колдонбостон, биз ой жүгүртүү жөнүндө жана кесиптик билим жөнүндө, өндүрүштүк билим жөнүндө жана бардык категориялар, кыскасы бардык маалыматтар тарабында иштесек болот. Бул жерден биз орус тилинде иштейт бул программа. Мына бул жерден биз сиздерге бир бөлүмүн көрсөтүп кетейин. Физика бөлүмүн басалы. Мына бул жерден биз физика категориясынын ичинде дагы биз темаларыбызга ылайыктуу бөлүмдү тандап алабыз. Мисалы, электр тогун тандайлы. Бул программа схемалардын түзүлүшү боюнча, табуу, формулалар боюнча, электр шаймандары жана ошондой эле кубулуштар, кыскасы бардык программаларды тапсаңыздар болот. Бул жерден биз электр шаймандары бөлүмүнө кирели. Мында бизге бир канча сүрөттөрдү жана ага тиешелүү сөздөрдү көрсөтүп берүүдө. Эми муну иштөө үчүн ар бир сөздү туура сүрөткө алып барып коюшубуз керек. Ошондо гана бул бизге туура аныктаганыбыз үчүн, мынакей бул туура эмес деп көрсөтүп атат бизге. Андыктан биз кайрадан иштейбиз. Мисалы, вольтметрдин сүрөтүн алып барып коебуз. Мына амперметр дей турган болсок, муну бул жерге алып барып коебуз. Ошондой эле дагы лампочка бул жерге алып барып коебуз. Өткөргүч сымдарга алып барып коебуз. Галваникалык элементти өзүнө алып барып коебуз. Жана күлүчтү күлүчкө алып келип коебуз. Реостатты реостатка. Эгер туура эмес болуп кала турган болсо, жанагындай болуп кызыл болуп бизге көрүнүп калат. Аны туура толтурууга туура келет. Мына бизге туура толтурдум, азаматсың деген бөлүмдү берди. Эми муну сактап калыш үчүн мынакей биз бул жерде сохранить бөлүмүн басабыз. Ал эми окуучуларга жөнөтүү үчүн биз бул жерден ссылкасын копировать кылып алып, ошол группага жөнөтөбүз. Анан бул жерде мынакей ушундай тиркемени түзүңүз деп турат. Же болбосо бул создать подобное приложение деп аталат. Бул ушул программаны кыргызча которуп алсак болот. Мынакей. Муну эми өзүңүздөргө ылайыктап бир канча жерин тууралап түзүп алсаңыздар болот. Эми бул тапшырманы бергенден кийин биз кайра кантип туура иштегенин көрөбүз. Ал үчүн биз My классыга киребиз.
Мындан биз бул жерге класс түзүшүбүз керек. Мисалы кайсы класстарга сабак берсеңиздер түзүп аласыздар. Жана ошондой эле аны түзүп алгандан кийин, мисалы бул жерде мынакей 10 класс деп турат. Бул жерге биз ар бир окуучунун аккаунтун ачабыз. Мынакей бул жерге аккаунт ачылсын деп турат. Мына бул жерге биз окуучулардын атын жазабыз. Жазгүл Асанова деп жазалы. Мынакей кийинки бөлүмгө өткөнүбүздө бизге ушул окуучунун ушул программага кирүүдө логин жана паролду сунуш кылып жатат. Муну сиздер копировать кылып группага жөнөтүп койсоңуздар, тапшырма берилгенде ушул паролду жана логинди жазып кирип кетүүгө болот. Бул жерден биз окуучуларыбызды сохранить кылабыз. Бул жерден биз кийинки окуучуну жазууда бул бөлүмдү басабыз. Эми биз бул берилген тапшырманы аткаргандыгын кайра кантип билебиз? Мынакей бул жерде биз бүгүнкү сабакта тапшырманы берген мен 21 окуучума. Бул жерге келип статистика бөлүмүн тандайбыз. Мына бул жерде иштеген окуучулардын жыйынтыктары турат. Бул жерде мынакей бир окуучум иштеп берген экен. Керемет дейт. Мынакей бул жерде иштелгендиги тууралуу белги турат. Калган окуучуларыбыз азырынча иштей элек. Мына ошентип биз бул программаны иштөө өтө жеңил. Жана биз бул программаларды түзгөндөн кийин өзүбүздүн бөлүмүбүзгө сакталып калат. Аны биз мынакей мои приложениядан көрө алсак болот. Бул жерде бассак бизге мынакей булар келип чыгат. Биз бул жерден ачып көрсөтөйүн сиздерге. Физикалык кубулуштардын топтому дейт. Мынакей бул жерден окейди басып, мына бул жерге бизге бир канча сүрөттөр берилет. Булар кайсы кубулушка тиешелүү деп мынакей биз буларды ар бир бөлүмгө алып барып туташтырсак дагы болот. Муну биз механикалык кубулуш дейли. Жарык кубулушу дейли. Бул да жарык кубулушуна кирет. Мына ушинтип отуруп биз бардыгын топтоп бүткөндөн кийин текшерүү бөлүмү бар. Сиздерге ушинтип көрсөтүп бере берейин. Жылуулук кубулушу дейли. Күн кубулушу дейли. Бул да күн кубулушуна кошуп коелу. Механикалык кубулушу. Жылуулук кубулушу дейли. Электр кубулушу. Бул да электромагниттик кубулушу. Кыймыл аракет кубулушу. Мына ушинтип отуруп бардыгын белгилеп алгандан кийин биз бул жерде туура эмес болуп калса, анда бизге текшерип көрөбүз. Магниттик кубулуш, механикалык кубулуш, жарык кубулушу. Мына биз бардыгын ордоруна койгондон кийин, мынакей текшерүү бөлүмүндө биз бул жерде бассак, туура эмес коюлгандыгы мынакей кызыл белги менен көрсөтүлүп калат. Окуучулар мына ошондой кылып иштеп, өзүнүн туура же туура эмес экендигин текшерсе болот. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм.